Қазақстанда жаңы саяси маданият калыптанууда. Анын өнүгүүсүнө акыркы жылдарда өлкөдө болуп жаткан реформалар түрткү болду. Саясий модернизация процессинин натыйжаларын өлкөнүн тургундары сезип жатышат. Алар бүгүн казакстандыктарга бир кыйла динамикалуу жана жалпыга ачык форматта иш аракет кылууга мүмкүндүк берет. Анткени ар бир адамдын пикири маанилүү гана эмес, ошондой эле чечим кабыл алууда эске алынат. Укуктук сабаттуулук жана активдүүлүк бул Эгемен Казакстан гезитинде жарыяланган маегинде Касым-Жомарт Токаев айткан демократиялык кайра куруулардын чыныгы көрсөткүчү деп баса белгилешет парламентарийлер. Мажилистин депутаты Павел Казанцевдин пикиринде президент келечекке багыттарды, анын ичинде парламентке конкреттүү иш аракеттердин багыттарын жана мамлекетти мындан ары өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарын белгиледи. Мындан тышкары президенттин реформаларынын натыйжасы болгон жарандардан саясий менталитетинин өзгөрүшү депутаттардын эл менен жолугушууларында да ачык көрүнүп турат. Бүгүнкү казак жараны өз укуктарын так коргой алат жана ошол эле учурда өз өлкөсүндөгү өзгөрүүлөргө жана кайра жаралууларга даяр, дейт депутат. Казахстанец сегодняшний, казахстанец двухлетней давности, даже, наверное, еще однолетней давности, это совершенно разные казахстанцы. Азыркы казакстандык менен 2 жыл мурунку же 1 эле жыл мурунку казакстандык таптакыр башка. Саясий реформа жарыялангандан кийин 1 жылдан ашык убакыттын ичинде эбегейсиз зор уюштуруучулук саясий иштер жүргүзүлдү. Бийликтин өкүлчүлүк органдары реформаланып, мажлисте, сенатта жана маслихаттарда шайлоолор өткөрүлдү. Бул негизинен буга чейин эле болгон коомдун суроо талабынын чечилген жообу болуп саналат. Бул иш коомчулук үчүн багыт болуп саналат, өкмөт үчүн бул багыт эмес, бул иш аракет үчүн көрсөтмө. Для работы, это ориентир для общественников, это ориентир для правительства, это вообще это не ориентир, это уже, так сказать, указание к действию.